Рызқы табу. Бардық мақтаулар Аллах Таалаға болсын. Пайғамбарымызға, анын үй бүлесіне жана сахабаларға Аллахтың саламы болсын. Аллах Таала айтты: Мен жиндерді жана инсандарды өзіме ибадат қылу үшін жараттым. Мен алардан жаралған мақлуқтарға же маға рызқы берүүсүн сурабаймын. Аллах Таала барына рызқы берүүчү жана күч кубаттуу зат. Аллах Таала айтты: Аллахтың жоопкерчилигинде рызкысы болбогон жер бетинде эч кандай басып жүрүүчү жануар жок. Худ сүрөсү. Аллах Таала айтты: Биз адамдарды сыноо үчүн алардын ичинен ким жакшы амал кылат, жер бетиндеги нерселерди кооз жана сулуу кылып жараттык. Кахф сүрөсү. Азирети Кааб ибн Аббас радиаллаху анху айтат: Мен пайгамбарыбыздан мындай деп уктум: ар бир коом жана үммөт үчүн сыноо бар. Башкача айтканда, ар бир коом Аллах тарабынан сөзсүз бир нерсе менен сыналат. Менин үммөтүмдүн Аллах тарабынан келген сыноосу бул байлык. Түшүндүрмө: Аллах Таала пайгамбарыбыздын үммөтүнө байлыкты берип туруп, үммөт байлыкка берилип, динин таштап коёбу же динге бекем амал кылабы деп сынайт. Азирети Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ким тиленүүнүн кордугунан сактануу үчүн, үй бүлөсүн каржылоо үчүн жана кошунасына жакшылык кылуу ниетинде адал жол менен байлык тапса, ал кыямат күнү 114 түнү толгон айдай нурланган абалда Аллахтын алдына барат. Ал эми ким байлыгын көбөйтүү үчүн, сыймыктануу үчүн жана адамдарга көрсөтүү ниетинде адал жол менен байлык топтосо, ал кыямат күнү Аллахтын алдына барганда Аллах ага ачууланып турган болот. Түшүндүрмө: эгерде байлык көбөйтүү үчүн, мактануу үчүн жана адамдарга көрсөтүү үчүн адал жол менен байлык тапкан адамдын абалы ушундай болсо, анда арам жол менен дүнүйө топтогон адамдын акырети кандай болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде арам жол менен дүнүйө тапкан адам тууралуу айткан жок. Себеби арам жол менен дүнүйө табуу мусулмандын сыпаты эмес. Мазахирул хак. Азирети Суфьян Саури радиаллаху анху айтат: Мурдагы заманда байлык бул жаман нерсе деп түшүнөт эле. Бирок бүгүнкү күндө байлык бул момундун калканы. Эгерде бул динар, арабтардын валютасы тактап айтканда, байлык бизде болбогондо, падыша жана башчылар бизди жок кылып салмак. Башкача айтканда, бизди кордошот эле. Андан соң айтты: Кимдин бир аз байлыгы болсо, ал аны туура колдонсун. Башкача айтканда, аны көбөйтүүнүн жана жок болуп кетүүдөн сактоонун жолдорун тандасын. Себеби бул заманда эгер ким байлыкка муктаж болсо, ошол адам эң биринчи өзүнүн динин дүнүйөнүн ордуна сатуучу болот. Албетте, адал байлык ысырап болуп жок болбойт. Экономиканын өнүгүүсү үчүн азыркы күндө адамдар экономикалык билимден пайдаланып жатышат. Экономика бул билимдин жарымы. Мисалы, байлыкты сактоо жана байлыкты табуунун эрежелерин билүү жана башка. Жана кесиптин жарымы болуп саналат. Ал эми кесип үчүн адамдын акылдуу болуусу зарыл. Бирок Аллахтын жазган тагдырынын алдында кээде акыл менен түзүлгөн план ишке ашпай калат. Себеби байлык эгер мээнет жана акылдын себебинен келе турган болгондо, анда кара жумуш кылган жана акылдуу адамдар башкалардан бай болушат эле. Рызкы табууда ыймандуу адам шарият көрсөткөн эрежеге ылайык амал кылуусу керек. Аны шариятта муамалат, соода сатык дейбиз. Экономикалык билим сүткорлукка негизделген. Экономиканын өнүгүүсү үчүн сүткорлукка орун берилген. Бирок шариятта сүткорлук арам кылынган. Ал эми ислам дини адамдарды жакыр кылуу үчүн келген эмес. Балким ислам дини көрсөткөн жол менен көптөгөн адамдар байлыкка жана мол ырыска жетишкен. Сүткорлук менен сырткы көрүнүштө акча көбөйөт жана зекет берүү менен акча азаят. Сүткорлукта береке жок болуп, акырында адамдын карызга батып калуусуна, инсандардын учурдагы жашоосунда болуп жаткан жыныгы көрүнүш күбө болот. Ал эми зекет берүүчүнүн байлыгында дайыма береке болуп, Аллах Таала
анын байлыгын сактоосуна да учурдагы жашоо күбө болот. Hazreti Abdurrahman ibn Af, Hazreti Abu Hanifa жана Абулай Самарканди, Аллах буларга райым кылсын, өз дорлорунда улуу аалымдардан болуу менен бирге байда болушкан. Кээ бир адамдар жалган сүйлөө жана бирөөнү алдоо менен байлык таап өздөрүн бактылуу деп эсептешет. Бирок бул убактылуу бактылуулуктун сүрөтү болуп саналат. Мында чыныгы ызаат жок. Ал эми шарият болсо экономиканын өнүгүүсү үчүн адам баласына туруктуу ыкманы сунуштайт. Ушул ыкма менен адам чыныгы урмат сыйга ээ болот. Hazreti Abu Dardadan radiyallahu anhu rivayat, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Өлүм адамды издегендей, рызкы да адамды издейт. Түшүндүрмө: өлүмдүн келүүсү ишеничтүү жана ал издетпестен эле ар кимге өз убактысында келгендей, рызкы дагы өз убактысында Аллах тарабынан пендеге жетип турат. Балким рызкы өлүмдөн да тез келет. Себеби пенде рызкысын толук жеп түгөтмөйүнчө өлүм келбейт. Ошондуктан рызкы маселесинде толук Аллах Таалага таянып, көп сарсана болуп кайгырбоо керек. Чынында орто деңгээлде рызкы табуунун жолдорун тандоо адамга жетиштүү болот. Рызкынын себептерин ыктыяр кылуу бул Аллахка кул болуунун белгиси. Себеби Аллах гана эч бир себепке муктаж эмес. Ошондуктан рызкынын себептерин себеп катары гана колдонуп, ал эми рызкы жок болуп калган учурда кыжаалат болбоо керек. Себеби рызкыны берүүчү жалгыз Аллах гана. Рызкыдагы береке жана аны көбөйтүүнүн себептери. Нафил Халайык деген китепте мынтип жазылган: бир күнү бир толук киши өзүнүн жакырчылыгына арызданып пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга келди. Пайгамбарыбыз ага ар бир фарз намаздан кийин 10 жолу Кадыр сүрөсүн окуу жана жума күнү тырмагыңды алып жүр деп насаат кылды. Андан кийин ал толук адам мына ушул амалды кылган себептен байып кетти. Бир киши Пайгамбарыбыз алейхиссаламга жакырчылыгынан арызданып келгенде, Пайгамбар алейхиссалам ага айтты: үйгө киргенде үйдө бирөө болсун же болбосун, ассаламу алейкум деп салам айт. Анан ассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам деп салават оку. Кийин бир жолу Ихлас сүрөсүн оку. Ал киши пайгамбарыбыздын насаатына амал кылган себептен Аллах Таала анын рызкысын мол кылды. Натыйжада ал туугандарына жана кошуналарына садака бере баштады. Пайгамбар алейхиссалам айткан: ким үйүнө киргенде Фатиха жана Ихлас сүрөсүн окуса, анын жакырчылыгы кетет, рызкысы мол болуп, кененчилик болот жана кошуналарына да бере баштайт. Дагы бир хадисте Пайгамбар алейхиссалам айткан: 3 түрдүү адамды Аллах Таала канча жыл жашаса, рызкысын берип турамын жана анын иштерине жетиштүү боломун. Эгер ага өлүм келсе, аны бейишке киргиземин деп кепилдигин алат. Биринчи, үйүнө киргенде салам айтып кирген адам. Экинчи, мешитке жөнөгөн адам. Үчүнчү, Аллах жолуна чыккан адам. Хадистин түшүнүгүндө келет: 5 убакыт намазга бекем болгон адамга Аллахтын эң биринчи убадасы рызкысын мол кылат. Куранда айтылган: ким такыба болсо, Аллах ага ойлобогон жана күмөн кылбаган жерден рызкы берет. Түшүндүрмө: такыба Аллахтын өкүмдөрүн аткарып, толук күнөөлөрдөн сактанган адам. Өзгөчө жалгыздыкта. Hazreti Abu Hurayra radiyallahu anhudan риваят. Пайгамбар алейхиссалам айтты: кимде Аллах Таала жакшылыктарды берсе, ал альхамдулиллах деп көп айтсын. Ким кайгыга батса, истихфар айтсын. Ал эми кимдин рызкысы тар болсо, ал ла хаула ва ла куввата илля биллах деп көп окусын. Hazreti Abbas radiyallahu anhu Пайгамбарыбыздан риваят кылган: ким истихфарды лазым тутса, көп истихфар айтса, Аллах Таала ар бир кыйынчылыктан жеңилчилик, ар бир кайгыдан сүйүнүч берет. Ага ойлобогон жана күмөн кылбаган жеринен рызкы берилет. Hazreti Salman Farsi radiyallahu anhu Пайгамбарыбыздан мындай деп риваят кылат: төмөнкү 9 нерсенин себебинен рызкыда береке болот. Биринчиси, ата-энеге жакшылык мамиле кылуу. Экинчиси, акыктен кызыл түстөгү баалуу таш жасалган шакек тагуу. Үчүнчү, сокур адамга жол көрсөтүү. Төртүнчү, Аллах Таалага көп зикир чалуу. Бешинчи, бутка бут кийим кийип жүрүү.
6. Мечитти тазалоо. 7. Ыймандуулук менен соода кылуу. 8. Адал жол менен дыйканчылык кылуу. 9. Ажыга баруу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: ким 4 нерсени бекем тутса, ал жана үй бүлөсү эч качан жакыр болбойт. 1. Эртең менен эрте туруу. 2. Намаздын убактысы келгенде мурда даарат алуу. 3. Витр намазынан кийин дүйнө сөзүн сүйлөбөө. 4. Азандан мурда мечитке келүү. Дагы бир риваятта келген: ким таң намазынын 2 рекет сүннөтүн үйүндө окуп мечитке келсе, Аллах Тааланын рызкын кең кылат. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз өзүнүн үй бүлөсүнө төмөнкү нерселер адамды бай кылат деп айткан. 1. Тууганчылык мамилени куруу. 2. Аллах жолунда күрөшүү. 3. Таңкы намаздан кийин уктабоо. 4. Дүйнөдөн ахиретти жогору коюу. 5. Эртең менен жана кечинде мечитте болуу. Куптан намаздарын жамаат менен окуу. 6. Үй бүлөсүн намазга үгүттөй берүү. 7. Ибадат менен алек болуу. 8. Бейшемби жана жума түндөрү дуаны көбөйтүү. 9. Аманатка бекем болуу. 10. Рызкы талап кылууда шашылбастан сабыр кылуу. 11. Толук Аллах Таалага таянуу. 12. Такыба болуу. 13. Эртең менен эрте туруу. 14. Садака жана ушка окшогон жакшы амалдарды көбөйтүү. 15. Мейманды сыйлоо. 16. Куранды урматтоо. 17. Бараат кечесинде Шабан айынын 15 түнү дуа кылуу. 18. Ашура күнү Мухаррам айынын 10 күнү үй бүлөсүнө берешендик кылуу. 19. Үй бүлөсү менен жумшак мамиледе жолугуу. 20. Ата-энеге жакшы мамиле кылуу. 21. Берешендикти адат кылуу. 22. Күнөөлөрдөн сактануу. 23. Жалган сүйлөө жана жалган күбөгө өтүүдөн сактануу. 24. Ар кандай бузуклуктан, өзгөчө зынадан сактануу. 25. Азанга жооп кайтаруу. 26. Чындыкты сүйлөө. 27. Бирөөдөн үмүт кылбоо. 28. Тамак жегенде мурда колду жуу. 29. Тамак жегенден кийин Аллахка шүгүр айтуу. 30. Үйдө уксуз коюу. Мына ушулар адамдын рызкысынын мол болуп, бай болуусуна себеп болот. Бир риваятта келген: бир алымдын рызкысы азайып, жакырчылык келгенде ал өзүнүн бир досун тишинде көрөт да, өзүнүн жакырчылыгынан арызданат. Ошондо досу: сен Курандын кайсы бир сүрөсүнчө аятын жаттап, аны кайра унутуп койгон окшойсуң дегенде ал: ооба, сен чындыкты айттың деп жооп берет. Анан досу ага чууланып: кайрадан жатта деп айтат. Ал алым түшүндөгү досунун айтканын угуп амал кылат. Мына ошондо анын кедейчилиги кете баштайт. Умдатул Ахкам деген китепте мындай хадис келген. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: кимде ким дасторконго түшкөн ушактарды жесе, ал ар дайым мол рызкы менен жашайт. Hazreti Jabir радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: эгер силердин бирөөңөрдүн жеп жаткан тамагы жерге түшүп кетсе, аны алып, ага жуккан кирди тазалап, ал тамакты жегиле жана аны шайтанга калтырбагыла. Бир хадисте келген: кимде ким тамак жеп жаткан учурда дасторконго түшкөн тамакты кайрадан алып жесе, ал түшкөн тамак бейиште хур кыздардын махыры болот жана Аллах Таала аны, үй бүлөсүн пес, жиндилик жана шал оорусунан сактайт. Дагы бир хадисте тамактануудан мурда жана тамактангандан кийин колун сүннөттөп жууган адам Аллахтын каалоосу менен эч качан кедей болбойт. Ошондой эле базарда, дүкөндө, ишканаларда жана башка жерлерде көзүн чоочун аялдардан сактаган адамдын рызкысында береке болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: ким колуна акик шакегин такса, анда ал сапарда болгон учурда уурлук жана башка кырсыктардан аман болот. Жакырчылык. Hazreti Сулайман алейхиссалам айткан: кайсы үйдө кыянатчылык, уурлук жана зынакордук болсо, ал үйдө береке болбойт. Hazreti Али радиаллаху анху өзүнүн жакын адамдарына
төменгі 9 нерсе арқылы жақырчылық келет деп айтқан. Бірінші, үйде жүргеміштің ұясының болусы. Екінші, жалған қасам ичу. Үшінші, зынақорлық. Төртінші, біреуден үміт қылу. Бешінші, шам жана құптанның ортасында оқтауына адат қылу. Алтыншы, музыка оғу. Жетінші, тілемшіні қору қол қайтару. Сегізінші, тағдырға ишенбөө. Тоғызыншы, туғандар менен жаман мамиледе болу. Hazreti Anas radiyallahu anhudan rivayat. Пайғамбарыбыз алейхиссалам айтты: балдарыңарға жаман дуа қылбағыла. Ким балдарына өлімдің дуасын қылса, ал жақырлыққа душар болады. Hazreti Salman radiyallahu anхунun риваятында мынтип айтылат. Пайғамбарыбыз алейхиссалам айтқан: төменгі нәрселер кедей болуға себеп болады. Өліктің алдында тамақтану, битті қармап өлтірбестен тереу қоя беру, кендіктің астындағы түктерді қайчы менен тазалу, идиштің сынған жерінен ичу, намазға көңілсіздену, адамдар менен қавағын салып ұшырашу, жалған сөйлегенді адатқа айландыру. Хадисте келген: қайсы үйде ичимдик жана музыка аспаптары болса, ошол үйдегілердің дуасы қабыл болбойт. Ал үйге периштелер кирбейт жана Аллах Таала ал үйдөн берекени кетирет. Қайсы үйде жануардын же иттин сүрөтү болса, анда ал үйге периштелер кирбейт. Дагы бир хадисте мындай деп келген: үч түрдүү адамдын дайыма ырыскысы тар болот. Ал үч түрдүү адам: биринчиси, ата-энеге баш ийбеген бала. Экинчи, күйөөсүнө кыянаттык кылган аял. Үчүнчү, кошнасы менен жаман мамиледе болгон адам. Төмөнкү нерселерде кедейчиликке себеп болот. Биринчи, зынакорлук. Экинчи, жалган сүйлөө. Үчүнчү, нандын ушагын жерге таштоо. Төртүнчү, колду жүздү жеңи менен же этеги менен арчуу. Бешинчи, жүргөмүштүн уясы үйдө болуусу. Алтынчы, ата-энеге ыза берүү. Жети, намаз окубоо. Сегиз, устазга адепсиздик кылуу. Тогуз, багымдаттан кийин күн чыгардан мурда уктоону адат кылуу. Үйдө шепириндинин болуусу. Ачыган тамакты жеш, бети колду босого олтуруп жуу, идиш аякты жуутунду бойдон калтыруу, колун жуубастан тамактануу, балдарын жана конокту сыйлабоо, жалган касам ичүү, даарат алып жатканда дүнүйө сөзүн сүйлөбөө, заара кылып жатканда сүйлөө, заара кылган жерде даарат алуу, daarатсыз Куран китепти окуу, сарымсак жана пияздын кабыгын күйгүзүү, багымдат намазын окугандан кийин мечиттен тез чыгып кетүү, күчтүүлүгүнө текеберленип, башкаларга күч көрсөтүү. Ата-энесинин атын айтып чакыруу, денеде кийилип турган кийимди тигүү, тилемчилерден дан сатып алуу, алемди уштаганда чыккан бөлүкчөлөрүн басуу, сынык тарак менен чачын тароо, таш менен тырмагын алуу, тиши менен тырмагын алуу, өзүнүн улуулугун көрсөтүү үчүн башкалардан алдыда жүрүү, тилеват сеждесин кечиктирүү, ысырап кылуу, түндөсү кийимсиз жатуу, шам убактысы киргенде үйдө чыракты күйгүзбөө, көп уктоо, жылаңа чабалда заара кылуу. Мына ушул айтылган нерселерден адамдын рызкысы азаят. Матолибул Муминин деген китепте Hazreti Али радиаллаху анху айткан: кимге гусул алуу важип болгон болсо, ал оозун чайкабастан туруп эч нерсе жебесин, болбосо анын жакыр болуп калуу коркунучу бар. Улуу алым Абу Лайс Бустан деген китепте жазган: кийим менен бир нерсени шыпырса, натыйжада ал жамгыр болуп калат. Бул баян канткенде рызкыбыз мол болот аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бер туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.